Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып, саламдашып 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкастты баштадык. Эмесе, болгондо гана 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз дагы бүгүнкү керектүү маалыматтардын баардыгынан кабардар болуңуз. Ал эми биз болсо бүгүн алкоголдук ичимдиктер жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Алкоголдук ичимдиктер кандай коркунучу бар? Адам эмне себептен көз каранды болуп калат? Мына айтор ушунун баардыгы жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Алкоголдук ичимдиксиз эле жашоону адат кылып алса болот экен. Мисалы, эгерде биз медиктердин айтымына ишенсек, анда нерв чыңалуусун жазыш үчүн 1 бокал вино ичип койгондор көз каранды адамдар экен. Караңызчы. Биз көбүнчө баягы көз каранды адам десе эле бөтөлкөнүн түбүнө түшүп ичкендерди ойлойбуз го. Көрсө, башым ооруп атат, чота ичип коеюнчу дегендердин баардыгы эле 1 бокал ичип койгондор деле көз каранды адамдар. Негизи эле таптакыл алкоголдук ичимдиксиз жашоого мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Бүгүн биз бул тууралуу айтып берели. Негизи ушул алкоголдук ичимдиктер жөнүндө сиз кандай ойлойсуз? Эмне үчүн адамдар ичип кетет? Негизи бизде эмнеге алкоголдук ичимдиктерди ичкендер көп? Ансыз жашаганга мүмкүнбү? Өзүңүздүн жеке пикириңизди ылдый жакка комментарий кылып калтырыңыз, күтөбүз. Эмнеге алкоголдук ичимдиксиз жашаш керек? Анткени ушул алкоголдуксуз жашоо бул сонун, бирок муну көз карандыктан толугу менен арылган адам гана айтат. Тажрыйба көрсөткөндөй, ичимдикти таштаган адамдардын бири дагы аны таштаганына өкүнгөн эмес. Бирок алкоголго короткон жылдарын ай деп ужас менен эстешет. Жакындарын ойлойт, өзгөчө мен байкелерди көп билем да. Көп жыл ичип жүрүп аны таштагандан кийин, бакуш келинчегимди куратчу экенмин. Ушул келинчегим ушуга чыдап жашады дегендерди көп угам да. Адам спирттен баш тартып, алкоголсуз жашай баштаганда жашоосу сөзсүз өзгөрөт. Досторунун кругу алмашат, жеңил-желпи майрамдарды жакшы көргөн бөтөлкөлөштөрү жоголуп кетет, жаңы тааныштарды күтөт, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Үй бүлөдө уруш токтойт, анан албетте балдар кыйналбайт достор. Бул аябай маанилүү, ата-эненин же атанын же эненин ичкен арагын көрүп чоңойгон баланын жашоосу кыйын эле, элестетиш кыйын. Алкоголдук ичимдиктерсиз жашаганда эмне болот? Спирттен баш тарткандан кийин жакшыруу бүт фронттордо жүрөт. Организмдин ички система калыбына келе баштайт, мээнин иштеши жакшырат. Мээ алкоголдук иллюзиянын туткунунан бошогондон кийин жакшы жана даана иштеп, ойлор таза жана ийкемдүү боло баштайт. Караңызчы. Мурунку алкоголик жаңы жашоого кошулат. Анда кызыгуу, хобби пайда болот. Мүмкүн, ким билет, жаңы кесип дагы пайда болор. Алкоголсуз жашоо кандай кызыктуу экенин көптөрү бала пайда болгондон кийин түшүнөт да. Ал эмес, балдары чоңоюп калгандар дагы аларга башкача мамиле жасай башташат. А эгерде ушул эле айтылган спирт ичимдигин иче берсе, анда эмне болот? Спиртти иче баштаганда убагында токтотуп кое алам деп ишенет да, көп баары тең. Чийт түкүрүп таштап коем депчи. Бирок бул баардык адамдын эң башкы катачылыгы. Элестетиңиз, ардактуу угарман, бул биринчи ката. Алар өздөрүн алкоголик деп эсептешпейт, 1-2 күн ансыз деле өткөрүшөт, бирок бул убакта спирт ичимдигинин алардын жашоосуна тийгизген таасири убактылуу зор эмес болот. Бирок убакыт өткөн сайын чек ара жоголот, адам көзөмөлүн жоготот, эрки басылат, анан алкогол жашоонун маңызы болуп калат. Спирт ичип жаткан кездеги эйфория бат эле апатия, кыжырдануу, психологиялык көз карандык менен алмашат. Кээ бир учурда бул абстиненттик синдром дагы өрчүп кетет. Караңызчы, кандай гана коркунучтуу. Ошондуктан алкоголсуз жашоону кантип үйрөнсө болорун түшүнүүдөн мурун өзүңдүн көз карандыгыңды моюнга алышың керек экен. Мен чын эле көз каранды болуп калдым. Мен ушул алкоголдук ичимдиктин кулу болуп калдым деп. Бул эң оор тапшырма, анткени бул оору ойдун сынына терс таасир берет. Алкоголик адам өзүн көз карандуумун деп эсептебейт. Өзүңдүн ооруңду мойнуңа алгандан кийин гана өз алдынча иштөөнүн кийинки тепкичине өтсө болот. Экинчи этапта болсо, эмне үчүн адамдар ичет? Жана сиз эмнеге арак ичесиз? Рахат алыш үчүнбү? Түшүнүш керек. Биринчи кезекте сиз эмне үчүн? Рахат деп деле айтканга болбойт го деме, анткени эртеси баш ооруп, кусуп, кыйналып, үйдө келинчек ыйлайт, балдарынын наны жок болуп калышы мүмкүн. Мунундай рахат деп айтканга болбойт. Ошондуктан эмне үчүн арак ичесиз? Ошол жөнүндө ойлонуш керек. Бул жерде себептер көп болот да. Мисалы, өзүн өзү анализдөө бул белгилүү бир убакытты алат. Ошондуктан кайсы бир специалисттин
адистин жардамы керек болушу мүмкүн. Үчүнчү этапта максат, умтулуу, кызыктуу ишти үйрөнүү жана жаңы жашоо багытын алуу дагы зарыл. Эгер алкоголду жок дегенде бир ай ичпей кое алсаңыз, анда аны таптакыр эле ичпей коюңуз. Жана ичпей кое аласыз, колуңуздан келет. Өзүңүздөн мунун мага эмне кереги бар деп сурап, анан ачык жооп бериңиз. Жашообуз бир учурда бүтөөрүн ойлонуңуз. Анын чоң бөлүгүн жасалма эмоцияларга, баш жазууга, эс тутумдан жашоонун чоң бөлүктөрүн өчүрүп салууга жумшап кереги барбы? Бул нерседен эркин болуңуз жана сөзсүз бактылуу болосуз. Ошондуктан биз угармандарыбыздын баардыгын тең бүгүн алкоголдук ичимдиктерден алыс болууга, алардан көз каранды болбоого чакырабыз. Аракечтик эмне бул? Аракечтик жөнүндө айта кетели. Бул спирт ичимдиктерин такай ичүү адамдын ден соолугуна, иштөө жөндөмдүүлүгүнө, жашоо турмушуна, ошондой эле коомдук жыргалчылыгына залал келтирет. Албетте спирт ичимдиктери адамзатка байыртан эле белгилүү, эң байыркы доордо эле спирт ичимдиктерин майрамдарда, ай жаңырганда, аңчылык колжолуу болгондо чогуу алып ичишчү. Коомдун социалдык түзүлүшү татаалдана баштагандан улам ичкилик ичүүгө бара-бара жеке мамиле жасалып, муну менен бирге аракечтиктин өнүгүшүнө дагы шарт түзүлгөн факторлор абдан көп. Аракечтик социалдык жана шартталган жактан дагы психологиялык себептери бар. Мисалы, айрым адамдарда ичкилик ичүүгө психологиялык себептер түрткү бериши мүмкүн да. Мен монтип атам деп, мисалы, тышкы чөйрөгө кыйындык менен көнүү, айланадагысындагылар менен болгон чыр-чатак, канагаттанбагык, жалгыздык, түшүнбөөчүлүк, айтор толтура нерсе себептеши мүмкүн. Бирок чындыгында бул чыгуу жолу эмес, аракечтик. Жеке тажрыйбага, алкоголго жекече мамиле кылууга, ошондой эле социалдык кырдаалга жараша дагы бул жеке болот. Социалдык аракечтиктин абалы андан тышкары жаштарга да ичкиликти психикалык жактан жетиле электер же интеллектуалдык жактан жетиштүү өнүгө элек адамдар ичип алышат экен. Жаштар арасында бирөөнү туурап мас болуунун таркалышына алкоголдук жан сергиткер жана таасири жөнүндө дагы абдан маалыматтар өтө көп. Жаштардын көпчүлүгү эмнеге ичип алат? Бул ичти, ой мен ичип алып монтиптирмин деп мактануу иретинде, расслабиться деп койт эмеспизби? Бир чыңалууну жазуу иретинде ичип алышат экен. Бирок кенедей болсо дагы алкоголь мээнин, баш борбордук мээнин көп функцияларын жабыркатаарын жана клеткаларын өлтүрөөрүн унутпашыбыз керек, достор. Аракечтик кайдан келип чыккан? Аракечтиктин келип чыгышына жана таркалышына үй бүлөнүн ролун изилдеген учурда ата-эненин ичкилик ичиши, ошондой эле бала кезинен туура эмес тарбиялоо, ашыкча эркелетүү же тескерисинче кароосуз калтыруу, балага ата-эненин кайдыгер мамилеси, алардын өздөрүнүн жосунсуз жүрүш турушу, үй бүлөдөгү чыр-чатак жана башкалар түрткү болот экен. Караңыздарчы, эмне түрткү болот? Ошондуктан колдон келишинче биздин үй бүлөбүз эң бактылуу жай болсун, ал жакта өскөн балдарыбыз аракечтикке тартылбасын, ар кандай жаман адаттардан алыс болсун жана биз ата-энелер, биз ар бир улуу муун балдар үчүн жакшы үлгү болуп берсин. Аракечтик жөнүндө кандай ойдосуз? Негизи аракечтик ошо мүмкүн кимдир бирөөнүн тагдырын талкалап койгонун билесиз же жок эч нерсе болбойт деген адамдарды билерсиз. Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, биз күтөбүз. Ал үчүн дагы WhatsApp номурубуз дагы бар. +1 301 760 60 70 сандары. +1 301 760 60 70 сандары. Подкастта биз ичимдик ичпей жашаса эмне болот? Мына ошол жөнүндө сөз кылып бердик. Мүмкүн жаңы кесипке үйрөнөсүз, жаңы коомго кошуласыз, жаңы өсүүлөрдү көрөсүз, өсөсүз. Ошондуктан бул жагын ойлонуп көрүңүз да, эгер ушул адат бар болсо, анда арылганга аракет кылыңыз. Достор, Алкитап Чекит медиа сайтына барыңыздарды чакырам. Катталганды унутпаңыздар жана ылдый жакка комментарий жазыңыз. Мен болсо баарыңыздар менен убактылуу коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.